Баарыңыздарга салам. Кандайсыздар? Кимде суроо бар болсо жазыңыздар. Сурооңуздарга жооп берем. Анткени өткөндө стористе аябай көп суроо келген. Бардыгына жооп бере алган жокмун 100%. Ошондуктан бул жактан жооп бергенге аракет кылайын. Анткени суроолор аябай чоң болчу, объемный суроолор. Мен кыска жооп берген бардыгына. Бүгүн в подробностях прям айтып беремин. Жакшы, буюрса чоң рахмат. Ошондуктан суроолоруңузду бериңиздер. Эмне жазып атасың? Красный саат 7 болуп калыптыр. Армыз бермес келип алган окшойт. Жакшы, буюрса кандайсыз? Азыр мен сага башка пластилин берем. Керек болду. Жакшы, буюрса кандайсыз эле, жакшысызбы? İşleriniz жакшыбы? Кандайсыздар? Кимде кандай суроо бар? Суроолоруңуздар жазыңыздар. Жакшы, буюрса. Анча-мынча жөтөлүп атат, но ошо более-менее. Өткөндөгү боюнча айтайын. Стористерде измена боюнча аябай көп суроо болду. Өтө көп акча марафондун записи эле көрсөңүздөр болот. Ал марафондордун баардыгы өлүп кеткен. Азыр 2 күндүк марафондор практически жок. Только курс бар. Основной курс бар. Сиз курстасыз да. Атыңызды айтпаңызчы. Сиз курсту до конца түшүнбөй атасызбы, окуп атасыз? Группа жазып атасызбы? Группада активный болуп атасызбы? Измена боюнча аябай көп суроо болду. 2 күндүк суббота воскресенье болмок, бирок болбойт ал сабактар. Анткени бүгүн болмок, бүгүн эртең болмок. Бирок көрүп атырмын. Алганга даярмын дейт. Именно консультацияга, личный консультацияга. Эгерде кимге керек болсо мага жазыңыздар. Личный консультация именно измена боюнча, анткени өзүнүн жашоосунда ситуация болгон, именно конкретно измена болгондо дагы аябай прям билбейм. Анча-мынча турецкий сериалдар мындай эле кылат. Анын жашоосунун жанында мен угуп алып аябай таң бергем. Ушунчалык сабырдуусуна, ушунчалык бардыгына чыдаганына ушунчалык таң берген да. Билбейм. Вот. Жардам бергенге айымдарга даярмын дейт. Ошондуктан ким даяр болсо жазыңыздар. Ошол боюнча да аябай көп суроо аябай көп болду. Мен аны билесиздер, эмне үчүн негизи эле ошол нерсеге барат деген суроону жолдошума бердим. Жолдошума берсем, мен женская энергия деген марафондо айткан нерселерди айтты да. Потому что эми баштан өтпөгөндөн кийин түшүнбөйсүң ал нерсеничи, бирок аны алдын алса болот да. Алдын алса болот. И вот ошол жөнүндө, получается, именно конкретно ошол жөнүндө да марафон, женская энергия марафон конкретно ошол жөнүндө. Азыр ал дагы өтүлбөй калган. Мурун суббота воскресенье болгон эле. Азыр акча марафону дагы жок.
Но запистер бар, аларды только в записи көрө аласыздар. Прямой эфирде уже алар болбойт. Кимде кандай суроо бар? Сурооңуздар болсо бериңиздер. Өткөндө стористе анонимдүү болгон үчүн аябай көп суроо болгон окшойт. Туура самооценкаңды туруш керек, личный граница да болуш керек. Личный граница сабакты көрдүңүзбү? Ошондуктан мен азыр түз эфирлерди өтпөйм. Амир. И ошол боюнча дагы вот көбүнчө үйдө домашний насилие болгондо, измена болгондо эмне үчүн аял киши кечирбейт? И кечирет эмне үчүн? Ошого чыдап жашай берет. Самый основной причиналар: биринчи финансовая зависимость. То есть өзү иштебейт, үйдө отурат, акча таппайт, күйөөсү акча табат. Болбосо ал акчасы деле жетпейт по сути, жолдошун тапканы деле. Продукту квартплатадан майда чүйдөдөн ашпайт, кенен деле жашабайт, но финансы хоть какой, но финансы бар деп ойлойт да. Менде андай историялар көп болгон, и домашний насилие, измена конкретно ясно болуп турганда деле кетпейт эле да. Эмнеге деп сураганымда, анткени мен ушу балдарды багып жалгыз калмак белем, ал жерге жүрө бермек беле деген аргумент уккам да. Анча мен иштешим керек болот, акча табышым керек, квартира, продукты, в общем, ошол нерсени баарын мойнума ала албайм. Лучше чыдап жашайм деген жооп укканым да. И так постоянно. Сок куйдум. Ушу сок берип атпаймынбы? Бул биринчиси, экинчиси балдар үчүн дешет да. Ну эми скорее всего биринчиси болушу мүмкүн, балдар үчүн. Я вам так скажу, балдар үчүн эч качан саламатсызбы? Эч качан жашабайлы койгула, балдарыңар эртең эле чоңойот. Барбай, алып кетчи. Эртең эле чоңойот. Ар ким өз жашоосу менен кетет, анан в конце концов кайра силерди крайне чалып. Потому что балага ал нерсенин кереги жок. Кыйналып, ызы чуулуп, постоянно үйдө концерт, постоянно чыр чатак, кимге кайсы эле балага ошол нерсе керек, мисалычы. Ким эле ошондой балалыкты өткөргүсү келет? Эч ким, Ошондуктан бала үчүн деген это просто отговорка, анткени аял киши сама себя не может содержать. И все. Коркот андан кийин. Анан кийин эл эмне дейт? Эл эмне дейт, это прям топ. Бардыгында бар. Эл эмне дейт деп жашасаңар, анда жашоо деле болбойт, анда үйүңөрдөн чыкпай эле жата бергиле. Эч бир иш кылбагыла да. Салам. Эл эмне дейт? Что еще дагы эмне бар? Коркуу. Неден коркушат? Келечектен коркот. Кийинки жашоом эмне болот? Кандай болот? Эмне кыламын? Кантип жашаймын? Мен ушунча бала менен мени ким алат? Же болбосо турмушка чыксам балдарым отношения кандай болот? В общем, ошентип отуруп эле акыр аягы эмне болушат? Чыдап жашай берет аял киши. А по сути ал нерсенин в общем кереги жок. Бизде Бишкекте турасызбы? Бизде встречалар бар, билесиздер. Буюрса Бишкекке кайтсак, качан кайтабыз пока белгисиз, но буюрса кайтсак, сөзсүз түрдө встречалар болот. Именно курстагылар менен встречалар бар бизде. Жакшы, Мунара, кандайсың?
Вот. Кандайсыздар? Основной причиналар ушул. Еще дагы кандай причиналар бар? Эмне үчүн? Тем более и дагы бир нерсе өзгөрөт дейт да. Өзгөрбөйт адам эч качан. Не надо. Жок, өзгөрөт дебейт. Да, мен звугум кичине болуп, мен азыр микрофон тагып алайынчы. Биле калды. Мен өзгөртүп алам дейт да. Же өзгөртүп албай атам деген өткөндө мага. Алантай эфирди сактайм. Мага ушундай бир суроо келди. Мен үйөмдү өзгөртүп албай атам, эмне кылам? Өзгөртөм деп ойлогоңуз адамды эч качан өзгөрбөйт адам. Өзү кааламайынча адам эч качан өзгөрбөйт. Поэтому сколько не старайтесь. Ana trapın kaç kaldı? Кайсы? Hiç çok kaldı. Полка саптым. Kaç muhtemelen böyle. Рахмат. Так, азыр. Кандай турат элем? Durmay kalmış kötü. Жүгүрдү, жакшы элечи. Тураткан да, нормально. Мен ала окшойм кайра. Сабак жаздырсам керек да мага. Бияктан больницадан да чыга албай кыйналып атабыз жана. Эч нерсе. Bak var. Так, болот экен, угулат бекен. Жок, мен азыр микрофон тагышым керек. Тамам керек эмес. Өткөндө бир телефон койгуч алсам, не тоого калып сынып калды. Муну сынып калдыр экен, кретин алачы. Эки бөлүнүп калыптыр. Abi öz şuna bölük. Бөлүкпү? Сыныгый бул. Sınıf nasıl bölük? Койчу. Сынык. Реально сынып калыптыр. Срочно телефон койгуч алыш керек анда. Потому что мен сабак жаздырышым керек. Так, гимн курстун биринчи айын аяктагандар болсо, жаңы мен курсунун уже 22 мартта экинчи ай башталат. Экинчи айында бүттүрөм сиздерди. Пока анонс эч кимге бере элекмин. Кураторлор мага айткан. В общем, угул ойлатамбы мен, угуп атасыздарбы мени? Наушник таксам да удобно болот. Угуп атамбы, жакшы эле? Звук барбы? Звук каптыр. Звук каптыр акасы. Эч када чыга албай атпайбызбы, поэтому алыштагы кыйыныраак болуп атат. И жана розетка кийбейбиз. В общем, ушундай. Кимде кандай суроолор бар, сурооңуздарды жазыңыздар. Микрофон менен чыгайын десем. Мына картаны заказ берем. Так, Самара күнүбүз көчүрүп алганын кандай кабыл алдыңыз? Бир бетин көрүп калдым. Смарт максаттар деген сиздин күндөөлүктө да ошондой бар беле, точно сиздикиндей экен дейт. 99,9% меникиндей күндөөлүк. Сүйлөштүм, экөөбүз чечиштик. Мына убакыт көрсөтүп баарын. Күндөөлүктө жазган эмгек, в любом случае авторство меники. Андан аны мен эч ким тартып, андан авторствону менен уже эч ким тартып албайт. Да, кандай сурооңуздар бар? Свет жакшы болуп окшойт. Эмне үчүн сиз жолдошуңузсуз жашай албайсыз? Эмне үчүн? Сиз барсыз и вы не можете сами жить.
Сиз өзүнчө адамсыз да, жолдошуңуз өзүнчө адам. Мен өзүмө кам көрүп жасануу дегенди сиздей эмес башкача түшүнөмүн. Уход кылгам өзүмө постоянно, бирок боюнбоймун. Мага ал нерсенин кереги жок. Мен өзүмдүн сулуулугум эле жетишет. Так эле сулуумун и мага ошол жетиштүү. Кудай берген сулуулукту, Кудай берген келбетти мен оңдоп түзөп, бирөөнө жагыш үчүн же болбосо бир жагымда башкача көрүнүш үчүн кылбаймын ал нерсеге. Мен барбайм, мага ал нерсенин кереги жок. Зачем? Сиз өзүңүз бир адамсыз го. Эмне үчүн сиз өзүңүздү только жолдошуңуздун жанында толук сезесиз? Мындай дешет го, вот половинка, найди свою половинку депчи. Мен ошо өз жарымыңды тап, өз жарыңды тап деп. А сиз эмне өзүңүз азыр мындай жарым адамсызбы деген мааниде? Жолдошуңуз келсе кошулуп анан бир адам болуп каласыңарбы деген суроо да. А мурун турмушка чыга электе сиз жашачу элеңиз го ал адам? Жок эле. Азыр эмне үчүн жашай албай калдыңыз? Мен мурун ушундай эле да, жагым жакпайт, буягым жакпайт, аягым андай, буягым мындай деп. Но өзүм кабыл алгандан бери өзүмө собственно эле жагат баардыгы. Меня все устраивает. Мага бир нерсени оңдоп түзөштүн да кереги жок. Жолдошум да боюнгонун жактырбайт. Мне тоже не нравится. Же жагабы боюнгон? Неге? Не деп атасың сен? Көрөсүң бүткөндө. Жолдошум кол өнөрчү болуп таланттар ачылып. Для себя тоже мне так комфортно, мисалы. Например, мен билбейм, кашым акыркы жолу качан теришти, өткөндө январь, февраль 1-2 ай болуп калды. Мне было некомфортно. Мага өзүмдүн жүргөнүм комфортно да. Мен даже бетиме тоналка койсом жүдөп кетем кечке чейин. Косметика койсом жүдөп кетем. Бир жарым саат, 1 сааттан кийин уже смывать этип баштайм. Жетпейт да. Эфирге чыкканда кээде боюнуп чыгам, то 1 саатка жетет, барып сразу бетимди өчүрөм. Мне некомфортно, мисалы боюнгон. Кыргызстанга билбейбиз качан барабыз. Вот реально не знаем. Непонятно. Неизвестно, да, эртеңки күнү эмне болот билбейсиң да бияктан. Полник келди, бирок биз обедтен эч нерсесин жеген жокпуз. Жаңы палатаны жууган санитарка дейбиз го, бул жакта ненька дешет, келип эмне тамак жебейсиңер силер дейт. Биз жечү тамак эмес экен, деп атпаймынбы? Биз жей албайт экенбиз бул тамакты. Сен бир нерсе жешиңер керек да дейт. Реально. Тем более мен тамакты аябай тандайм. Оңой менен жей бербейм да. И басып тур эле. Сучкин көттүм. Рахмат. Киевдебиз, Украинада. Украина, Киев. Мага суу болсо болду. Билбейм, мага жага чейин чыдайм да коем. Айтып атпайм, мен тамак жей элекмин, сүйлөп жатам. Кечинде ураттым. Сен уктагандабы? Балдарым ооруп, ошондуктан келдик. Чоң рахмат. Да, можете там все забрать. Да? Да. Что вы не хотите? Ничего не есть. Непривычно просто для нас такая еда. Да. Да. То может эти звоните вам тебе. Не можете туда. Да, вот когда вот смена другой, она звонит, спрашивает, что вы это будете, то будете. Да, а Да. вас вы номер ваш взяли? Нет, просто сюда вот через на сайт, да, через пост. Ага. Хорошо, дай мне звонить. Ага, спасибо. Эки балам тең тубаса жүрөк оорусу менен ооруйт. Операцияга уже бул жака 4-чү жолу келип атабыз. Акыркы 3 жылда 4-чү жолу келип атабыз.
бирок операция болуш үчүн биринчи обследование кылыш керек балдарды. Биз обследование кылгычак деле учуп келген эле Киевке. Балдар ооруп калды. Балдар ооруп атканда вообще эч нерсе кылышпайт. 0-0. Эч нерсе кылбайт, пока только дарылайт. Ошондуктан бүтүп атабыз балдардын айыгышын. Балдар айлап деле ооруй берет, кээде бир ай жөтөлгө сыйбай жүрө берет. Мисалы биз үйдө мындай анча-мынча жөтөлбөсө көңүл бурбайбыз да, айыгат эми жакшы болот депчи, бул жактан прям акыркы жолу качан жөтөлдү, кандай жөтөлдү, анализдери кандай, ошого жараша анан алышат да операцияга. Ошондуктан жакшы болгучакты жүрмөй. Рахмат. Буйрса. Рожонный порогту мен билген эле эмесмин. Просто поликлиникага барганда ай сайын барат го, пока 1 жашка чыкмайынча ошондо барат эле. Педиатр эле жөнөткөн. Педиатр жөнөткөн, барып эме кылып келгиле, что-то шум бар деп. Ошо менен эле билип калганбыз да. Окей, давайте просто вот. Ну, масканы ыртасың ба? Скрой от вас и все. Менин тишиме, менин көзүмө, менин внешностьима асылбайлабагыла, пожалуйста. Мага жагып атабы, значит, все. Мен $100 эмесмин бардыгыңыздарга жаккыдай. Чоң рахмат. Ооба, мен деле бала оорубасын да. Эң башкы ошол. Мындай да, вот когда вот внешностька асылып баштаганда, аягыңды талбайсың, баягы талбайсың, просто вспомните элементарно ник учишти. Колу жок, буту жок, но бактылуу, алтысан аман болбосо дагы ушунчалык бактылуу, элге мотивация берип, дүйнө жүзүн кындырып, сонун эле жүрөт. Биз Киевтебиз, сонун эле жүрөт. Поэтому барлык нерсеге шүгүр бериш керек. Ушундай тишке жетпей жүргөндөр канча. Ушундай внешностька жетпей жүргөндөр канча. Так что бардыгына шүгүр айтыш керек ошого дагы. Главное, өзүмө жаксы болду. Башкасына жагабы, жакпайбы, это их проблема. Чоң рахмат. Так, кандай суроолоруңуздар бар? Эмне кылып атасың айтчы? Эмне кылып атасың өзү? Супермен жасап атасың. Окуш кылып турган Супермен. Суперменин жеги бар. Эмне? Көрүнүп турат экен. Эмне болмосун? Караңыздар, пластилинден жасап атат. Непонятно, что это. Кто это? Бир стол качып кетет го. Мунун боюнда бар го. Не карайсың, ичти калды. Улам бирдеме кийгизип атсам топой калды. Кимдендир ызлык. Киевти чынында көрө алган жокпуз, анткени бул жактан больницадан чыгарбай эле карантин үчүн. Өткөндө бир жолу чыкканыбыз үчүн ПЦР тест тапшырдык. Жок, чыккан эле эмеспиз. Киев бияка учуп келгенде бала температура алып жатпаган үчүн. Калсаңар күндө, пожалуйста, 20 миңге ПЦР тапшыра бергиле. Шаарга чыга бергиле деди, өзүңөрдүн счетуңардан деп ошондон кийин чыкпай калдык. Сиз bir барып көрүнүп көрүңүз. Потому что жүрөгү ооруйт да эми баары бир. Но сиз ушунча жашка чыгып бала төрөп жүрсөңүз, демек баардыгы жакшы, бирок все равно көрүнүп коюш керек. Көрүш керек по-любому. Может, лечение аласыз, может, кандайдыр бир дары жазып берет. Может, баары жакшы эле, кто знает, да? Но көрүнүп коюш керек. Жок, бүтелектин котуп тийбей тур. Көрүнүңүз ооба. Потому что жүрөгү ооруп любой нерсеге алып келиши мүмкүн да.
Вот, мен стоматологду көргөндө прям айланып өтөм да, аябай корком. У меня страх прям с детства. Мен бала кезден эле тиштерим аябай эме да, проблемный да. Бала кезден стоматологко барып көңүлүм калып калган, поэтому мен вообще жолобойм. Эмне кылды да, стоматологко жолобойм да. Өткөндө күзүндө тишим ооруп, 3 күн жаттым окшойт үйдө. Ириңдеп кетиптир тишим. Вообще жолобой атып акырайга барып 2 күндө жазаттым, барып жазаттым тиштеримди. 1-2 ичинде жатам ошодо. Жолобойм мен стоматологду. Аябай корком да. Страх прям сильный. Ошондуктан да барбай жүрөм го. Тиштер жасатканга да барбай жүрөм ошон үчүн. Мени басып атат. Бизде мени басып качып келип атат. Пожарный немен басып эле. Пожарный бийик. Ылдыйда эмне бар анда түтүлдөгөн? Вот ошо. Это нормально. Мени басып атасың ошо сен. Эми көп адам уколдон, стоматологдон коркса керек, это нормально. Ооба, эфир сактайм, эгерде полезный эфир болсо, полезный болбосо сактабайм дейт. Жакшы нерсе болсо. Батарея сүрөйт, суу болуп. Ну что? Ошондуктан бирөөгө бир нерсе деп айтардан мурун биринчи ойлонгула. Ал адамдар жанында кандай историясы бар, кандай проблемасы бар, билип билбей туруп сүйлөй берген болбойт. Ну вообще по сути башка бирөөнү неважно кандай критика, но критика айткан болбойт. Например, менин тиштеримди ким айтып алат, эгерде мен стоматологко барып консультация алсам, менин тиштерим ушундай болуп атат, кандай кылсам болот десем, ошондо мен сураганда гана стоматолог консультация айтып алат, тишиңди антишиң керек, мынтишиң керек, мындай жасатышың керек деп. Но ошол эле учурда бирөө келип эле мен стоматологмун, сендин тишиң антишиң керек, мынтишиң керек десе, мен алыс ойночу деп элетем да, потому что не имеет права, да. Это уже личный границага кирип кеткен болуп эсептелет. Эч кимди критикалаганга укугу жок. Мени дагы, сизди дагы. Жакшы, буюрса кандайсыз? Мен жакшы ой менен эле айтып атам, анан тигил бул деген дагы это тоже уже критика. Ар бир адам эмнени көргүсү келет, ошону келет. Ошону көрөт да, мисалы бирөө көрүп сразу всё, жакшы бир нерсени айтып атат. Ошол нерсени уга алайын, түшүнө алайын деп көрөт, а бирөө болсо кебетең кандай экен, кебетең кимге экен, эмнени сүйлөп атасың деп башканы айтат да. И всё. Так. Сабак жөнүндө болбойбу. Заринажы, эгерде сабакка тиешелүү суроолоруңуз болсо бериңиз. Мен потому что азыр түз эфирлерди өткөрбөй элем, мен сабакка мурун түз эфирде жооп берет элем. Ошол жерде эле на месте жооп берет элем. Ошо сурооңуз болсо бериңиз. А так бул просто суроо жооп эфир. Болсо барып тапшырмаларды аткара бериңиз. Жана күндүз айтып койгом, түз эфирге чыгам деп. Обещать этип койгом, ошол сөзүмө туруп чыгып атамын да. Өткөндө стористерде эле элдин баары суроолорун берип койгон окшойт. Бүгүн анча көп суроо жок экен да. Стористердеги суроолорду, кстати, аябай мындай более-менее суроолорду, түшүнүктүү суроолорду сактап койгон пайдалуу кеңештер деген жака ошол да. Кирип окусаңыздар болот, кандай суроолорун, кандай жооптор болгон. Эмне деп атасың? Что? Ким болосуң? Кимге окшошот, ошону айтып атчы. Барчы. Свет не очень кемдикте. Уктабайсың сен бала? Ошондой экен да. Билбейм. Мына бар. Как по мне, боюнда ой. Чула. Не было жать, ким бул? Чөлдө отурат го, чөлдө. Заринажа сурооңуз жок болсо барып тапшырмаларды аткара бериңиз. Суроолор. Эмне? Чөз айтып атпайбы, тапшырмаларды аткара бериң деп курс боюнча. Просто жооп берип атам суроосуна. Кийинки жумада точно суроолор болот. Анткени биринчи жума
курстуку обычно мындай жеңил темалар, анан экинчи жумадан баштап уже дальше копать этип баштайбыз да. Көпчүлүгү башында ойлойт да, ой оңой эле нерселер турбайбы деп жанагы жүрө берет, анан экинчи жумага келгенде, үчүнчү жумага келгенде уже даана башталат ошокта, ыйлайсыңар, күлөсүңөр. Экинчи жумадан баштап күлөм да, салфеткаңарды дайылап койгула деп. Курс башталган уже, понедельник башталган. Бүгүн субботабы, уже 5 сабак болду. Суббота, воскресенье сабагыбыз. Баасы 3000 сом. Бирок сабактар записи болуп аткандыктан, өткөн сабактын записин берип аткан. 2000 сом болгон скидка кылып. Чүрпүлөт алып. Жакшы арыңыздар неже? 2000 сом болгон курс. 3 жума болот. Негизи длительность 3 жума, но бир жума калып калгандарга мен бүт сабактардын записин жөнөтөм. И записи шашпай көрөрүздөр. Жок, мен мастер-киттен окутпаймын, потому что неге дегенде мастер-кит это Дарья Трутневанын патенттелген эмгеги, авторский правасы бар. Мен аны жайганга эч кандай укугум жок. Мен бирөөнүн эмгегин мурдаганга укугум жок. Балдардын диагнозун мен точно билбейм ажам, потому что бир А4 барактын жарым бети диагноз да, ар бирөөнүкүчү. Поэтому түшүнбөйм да, кыйнайбай эле. Даже врачтар көрүп алып кечке окушат да, анын баарын түшүнүш үчүнчү. Вот ошондуктан мен мастер-киттен окутпаймын, бербеймин эч нерсесин. Ооба, сабакка жетишпей аткандар сабактарына карай бергиле. Жакшы, бир кандай суроолоруңуздар болсо, эфирлер боюнча кийим уже биз воскресеньега чейин кабыл алабыз. Кстати, сабактын курска экинчи жумадан баштап. Текшерп ажам. Бер койчу текшерс. Экинчи жумадан баштап кабыл албайбыз. Неге дегенде, биринчи жума это мындай үстүртөн жеңил сабактар, үстүртөн эмес, легкий сабактар да, мындай бат эле илип кете турган сабактар да. Билбейм, мен үчүн оңой болуп калган, бирок экинчи жумадан баштап аябай кыйын сабактар башталат. Ошондуктан курстагы айымдар, эгерде жаңы кошулган болсоңуздар, анда барып тапшырмага аткарып сабактарды карай бериңиздер. Ал индивидуальный, ал мындай да, мисалы мастер-кит. Бул ич кийим сыяктуу да. Мисалы сиз алдыңыз, өзүңүзгө для себя алдыңыз, но алып эле аны Машко. таратып атасыз да, бир күнү эжеңиз кийди, бир күнү апаңыз кийди, бир күнү вообще күйөөңүз кийди, аркылуу күйөө балаңыз кийди, айланып келип кайра өзүңүз кийип атасыз да. Мастер-кит ошондой сыяктуу да. Ар кимдики личный. Ал жакта сизге психологдун кереги жок. Мисалы психологко барганда деле сиз жалгыз барасыз да. Жаныңыздар башка адамдарды алып барбайсыз да, кайнеңизди, кайнтаңызды. Потому что алар менен проблема болуп атат сизде, допустим, күйөөңүздү же болбосо да бала бакырыңызды баарын эчте алып барып отуруп сүйлөшпөйсүз да, бетме бет. Бул мастер-кит это психолог, только карманный психолог, чөнтөгүңүздөгү психолог. Бирөөгө барып проблеманы айтыштын кереги жок, бирөөгө барып мондай болду деп айтыштын кереги жок. Проблема болду, нерсе болуп атабы, мастер-китке киресиз, Түшүрбөй аны. чечип аласыз да. То есть келегиле алды. Дай, Амир, дай. Келе мен иштетип берейин. Кайткан таап алдыңар аны. Билем, оларды алып кетпей койду, Я же попросила. Жокму, тамак ашты. Алып кетти айттым да. Айткам да, бүт баарын алып кетиңизчи деп. Турбай. Бул постоянно алып кетпейт, берки алып кетет. Беркиси менде. Бүт баарын алып кетет да. Ошондой история. Мамасын текшерс. Алдыгын сындырып салсаңчы. Эжелер урушат экөөбүздү, балам. Текшер. Алып коюш керек эле, балам. Не кылып атасың? Текчелип атасыңбы? Бүттү, келе алып коеюн. Эжелер келсе урушат азыр. Балам, салып кой, макулбу? Коюп кой,
Кийинки поток качан болот пока билбейм, потому что азыр курстун 2 айын даярдап атамын. Кыргыз тилине которулган мындай курсту мен пока көрө элекмин, именно кыргыз тилинде, орус тилинде мен өзүм өтүп аткан курстарды мага алып, мен түшүнгөн жеримден алып, ошону кыргызча кылып, мындай чогултуп атам азыр курсту. Бул эми мисалы курсту бир жактан окуп алып эле анан баарын билип кетпейсиздер. Мен ай сайын курс окуйм. Ай сайын ошол эле обучениеге 15-20 миң сом короп атамын. Өткөндө эле февраль айынын ортолорунда 15 миң сомго курс алганмын. Ай сайын өзүм обучение менен акча салып турам. Болду. Бир аз жакшы жана буюрса. Мисалы сиз эле менин курсуман келип туруп 100% баарын үйрөнүп кете албайсыз. Ооба, Москвада бар өзүмчө мен сториске номерин жазып коеюн. Постоянно обучение керек. Мен обучениени баштаганыма 2 жыл болду. 2 жыл мурун. Ордуна салып койгула бүттү. Кымга чымышты болсо. Не кричи, пожалуйста. Дай. Анда карма мону карма. Шүрөсүң, болду, апарып коюп кой. Ал батпайт болом, ошончо эле коюп кой. Ошондуктан именно могул жерден мону, мисалы бир жерден бир нерсени аласыз, экинчи жерден экинчини аласыз. Ошентип туруп үйрөнөсүз да. Бир эле адамга барып, бир курс коюп эле бүт нерсени үйрөнүп кете албайсыз эч качан. Мисалы сиз мектепке бир жолу барып коюп, же болбосо 1 ай, 2 ай барып коюп, бүт баарын үйрөнүп кетпейсиз да. Мектепте 11 жыл окуйсуңар, университетте 4 жыл окуйсуңар. Ошондой сыяктуу да бул жакта делечи. Обучение это всегда так. Постоянно болуп турбаса, артка кетип баштайсыңар да. Постоянно бир нерсе, жаңы нерсени үйрөнүүнүн үстүнө жүрүш керек. Мен азыр именно бир курсту улам бирөөсүн өтүп атам. Бир айым бар, 10 чактан ашык курсу бар да. Бүт курста менен тең эле. Мен жалаң орустардан өтөмүн. Көбүнчөсү менин курстарым бүт орустардыкы да. Потому что мага действительно жагат. Азыр мен өтүп аткан бир эле адам бар. Башына вообще түшүнбөйт элем аны. Вообще признавать этпейт элем. О чём она говорит деп элем, но азыр прям кызыгып ошон курстарын окуп, өтө көп жаңы нерсени өзүм алып, ошону колдонуп атам. И ошол нерсени бардым азыр курстун 2 айына чогултуп атам. Это вообще кандай десем, башка нерсе болот. Кыргызстанда мындай курсту мен пока көрө элекмин, именно кыргызчаланганын. Вроде ошол нерсени тияктан бияктан эле угуп эле жүрмүн. Угуп эле жүргөн эле нерсе экен, просто ал башкачараак берет экен да. Потому что информация барлык жерде бир эле. Бир эле информация ар ким ар кандай берет. Ошончо авторский сөз жок деп кой. Ар ким ар кандай берет. Өзүнүн ар кимдин системасы бар, структурасы бар. Ошону мен азыр түшүндүм неге дегенде. Мурун Вадим Зеландов вообще түшүнчү эмесмин, жана трансерфинг реальности дегенди вообще түшүнбөйт элем. Азыр тик курсту өтүп атып, тигин уксам, экөө бир эле нерсени сөйлөп атат да. Но тигин сөйлөгөнү башка, тигин сөйлөгөнү башка. И все. Подача информации башка да. Эй, Амир. Бүттү муну ала бербей кечкеле. Ар ким өз системага салып алат. Мен азыр ошол алган билимимди, колдонуп аткан билимимди азыр системага салып атам. Буюрса, жакында 22 мартта башталат. Мына как раз мага Бермет айткан ошол боюнча. Мен мурун вообще түшүнбөй койгом. Не жөнүндө эле сүйлөп атат бул киши деп. Андан кийин угуп көрсөм, действительно өтө жөнөкөй эле нерселерди сүйлөйт экен да. Вот. Ошондой. Менин колумду карайсыңбы? Но именно курстун 2 айына, 1 айына өтпөсөңүздөр бара албайсыздар. Неге дегенде түшүнбөйсүңдөр. Балты колум бар. Да. Вот мисалы
любой адамды, любой спикер, там психолог, мотиватор угуп көрүңүздөр ар кимдикин. Бир эле темасын алып туруп эле, ошол эле теманы казып көрүңүздөр, ютубтан деле, инстаграмдан, неважно аяктан дагы. Но суть бир эле да, мааниси бир эле. Айланып келип ошо бир эле нерсеге келет анткени. По сути бир эле күн бар, бир эле ай бар, бир эле жер бар дегендейчи. Анан просто ошол ар бир адам өзүнүн мындай көз карашын айтат да. Ким каянан карап турат. Бирөө алдында турат, бирөө артында турат, бирөө астында, бирөө үстүнөн. Ар ким ар жагынан карап, анан өзүнүн көргөнүн айтат да, өзүнүн түшүнгөнүн айтат, түшүнгөнүнө жараша айтат да. Башка сөздөр менен, балким ошол сөздөр менен айтышы мүмкүн, бирок мисалы бир эле текстти окуп туруп кайра айтып бер десе, пересказ кылып бер десе, бир эмеде аудиторияда канча адам болбосун, ошончо адам ар башка айтат да. Прям точь-в-точь эч ким айтпайт. Ар ким ар кандай айтат. И бул жакта деле ошол да, бир эле информацияны ар ким ар кандай жеткирет. Какаосун да ичилген алуу. Какао таң келди. Печенье. Нормально. Муздап калганга абай тур. Кимде дагы кандай суроо бар? Вот ошондой да, любой нерсе. Ошол эле мугалимдер деле бир теманы байкасаңыздар, бир эле мугалим бир теманы түшүндүрүп берсе түшүнбөйсүз, экинчи адамга барсаңыз айтып берсе сразу түшүнөсүз да. Вот точно ушундай депчи. Бүт жактан ошондой да. Эмне үчүн баардык эле мугалим боло бербейт, эмне үчүн баардык эле психолог боло бербейт, эмне үчүн баары эле ушундай мотиватор, оратор боло бербейт, потому что баардык эле өзү алган информациясын жеткире бербейт, өзү билет, но башкаларга жеткире албайт. И мугалимдердин арасында да ошондойлор бар. Кээ бир мугалимди карасаңар вообще түшүнбөйсүңөр. Эмне жөнүндө болуп атат түшүнбөйсүңөр, потому что ал адам просто өзү билет, бирок жеткире албайт да. И все. Элге доступный кылып айтып бере албайт да. Болгон ошол. Ошондуктан нет, ал нерсени уже туура эмес болуп калат да. Мен ал теманы уже для себя закрыла, өзүм үчүн жаптым. Мен үчүн сабак болду, мындай айтканда. Өтө чоң сабак болду, но уже значит ошол нерсе мага керек болчу, менен выгодасын таптык. Эмне үчүн мага керек экен? Благо мастер-кит менен барып проработка кылып, я все это отпустила. И все. Көпчүлүк учурда мындай да, адамдар мындай ойлойт да. Когда вот проблема бүтүп атса, все дейт да, бүттү, это конец депчи. Это конец, дальше жол жок деп. На самом деле именно ошол это зона роста. Именно ошондой моменттер, когда ты уже все деп опускаешь руки, колуңду ылый кылып койгондо, колуң чүрүп койгондо, тупикке келип такалдым дегенде, ошол жактан эшикти көргөнгө баардык эле адамдын мүмкүнчүлүгү жете бербейт да. Тупик и тупик, тут ничего нет, выход жок. Именно ошол жакта зона роста жатат да. Именно өсүүнүн баары, өзгөрүүнүн баары ошол жакта жатат. Вроде все, конец, дальше некуда деген жердечи. И вот когда адам ошол нерсени түшүнгөндө, когда он понимает, что так, стоп, мен какой-то бир потолокко келип калдым, какой-то бир тупикке келип калдым жолуман, мне нужно искать выход. Эгер адам таап кетсе, анда реально бат өсөт, анда скачок, аябай рост бат болот да. Эгерде ошол точкага, именно ошол тупикке келип такалганда адам түшүнбөсө, ал ылгый түшүп кетет. Либо ошол тупикте калып калат. Поэтому любой ситуация болгондо, любой проблема болгондо, неважно каяктан проблема болсун, неважно эмне болсун, ойлонуп ошол проблемадан выгодасын таап, жок, выгодасын таап, любой жактан плюсун таап, өзүңөргө плюска айландырып кетиш керек. Ошол нерсенин баарын. Неважно, что это.
Любой нерсе болушу мүмкүн. Любая ситуация болушу мүмкүн. Вы можете сказать: ой, нет, вы меня не поймете, түшүнбөй атасыңар. У меня вообще другая ситуация, менде вообще мындай проблема болуп атат. Элде мындай проблема жок депчи. Но на самом деле любой жактан, любой ямадан чыгып кетсе болот. Эфирди сактайт окшойм, билбейм, көрөм, скорее всего, сактабай деле коем. Вот я могу сказать, да, вот мен балдарым ооруп, ушундай болуп, ушундай болуп жатса, ушундай болуп атса, тиги болуп атат, бул болуп атат. Антсем деле болот да, жертвага түшүп кетсем. Жуп келмеш. Молодец, барып жуп келеме. Я бы могла это сказать, да, жертва түшүп кетиши мүмкүн эле. Вот менде проблема болуп, мен ушинтип балдар менен ооруп, анан болдурум тигинтип, анан мынтип, ушинтип, атам тааныбаган жерде жүрөм десем болот эле. Но именно ушул жактан мен өзүмдү плюстарды алып атам да. Я ищу свои выгоды. Жертваны кантип просто ищите во всем плюс. Блин, бетим чачыраттый. Алсал жойду. Сындырган турбайсың мен, Амир? Любой жактан плюс издеш керек. То есть эч качан өзүңөрдү күнөөлөбөгүлө, да, өзүңөрдү жилет этпегиле. Ой, я такая. Мен ушундай байкуш болуп, анан тигинтип, мынтип, не надо. Жалеть себя не надо. И других тоже не надо. Жакшы көрсаңыз, меня жалеть тем более не надо. Мен мурун ошол, мага мурун ушуну ойлоп көрсөм, ошол нерсе керек экен да. Мен аябай жертвада болчумун. Мне важно было, чтобы меня услышали. Вот ушинтип калды балам, тигинтип атат, мынтип атат деп постторумда ошондой менин баракчаман ылдый түшүп көрсөңүздөр. У меня даже такие посты. Мен кечээки посту дагы я не знала, что написать, просто эле жана текстти жазып койгом, и көпчүлүгү ой, баары жакшы болот, тигиндей мындай деп жазыптыр, но мне это не надо. Мага мени жалеть этип, ой, все будет хорошо деп поддержканы тоже не надо, потому что я могу сама себя поддержать. Я могу сама себя түшүрүп салышым да мүмкүн ошончо жертвага. Я могу сама себя ошол жактан вытащить. И ар бир адам ошол нерсени кыла алат да. Просто бул жактан Кыргызстан менен айырма 4 саат болуп, анан мен пост киргизгиче чекти эле Кыргызстанда 12-1 болуп кетип атат да. Мен араң 8-9да быяктын убактысы менен киргизип атам. Анан кечээ эч бир текст ойума келбей эле, спонтанно эле бир сүрөт киргизип койчу, качандан бери пост киргизе элекмин деп ошол текст жазып койгонмун да, понимаете? Поэтому перестаньте себя жалеть. Жалеть эткенди токтоткула өзүңөрдү. Вообще не жалейте себя. Ой, я такая, мен байкуш болуп калдым, антип калдым, мынтип калдым. Не надо. Мен үйдө отуруп калдым, анан балам кичинекей балам эле акан акча таппай атам, антип атам, мынтип атам. Не надо этого делать. Зачем вы себя жалеете? Для чего? Неге өзүңөрдү ушунча аяп атасыңар? Качан сиз ошол нерсени токтоткондо, у нас будет вообще наоборот рост. Например, вот азыр мен бuyакта отурам да, я понимаю, больницадан чыга албайм даже. Элементарно мындай магазинге бара албайм, элементарно магазинге барганга болбойт больницадан, территориясынан чыкканга болбойт, понимаете? Я себя не жалею, нет. Значит, мурун шар кыдырып кетчү элек, азыр шар кыдыра да албайбыз. В общем, ничего не можем сделать, да? И то же самое, и что я делаю, эмне кылып атам? Бир маал обязательно кино көрүп атам, жолдошум менен отуруп алып. Один раз в день. Китеп окуп атам. То, что мне нравится, да? Мага жаккан кинону көрүп атам. Жаккан китепти окуп атам. И все нормально. И, кстати, еще курс запустила в записи. И вообще круто. Канчалан айымдар ошо сабактарды көрүп, жашоолорун өзгөртүп атат. Понимаете? Я просто действую, и все. Вроде бы, да, казалось бы. Вообще не такая ситуация, больница, вот это все. Но если с другой стороны посмотреть, это возможности же. Тамак жасамай жок, үй жыйнамай жок, бир жака чуркамай жок. Нету этого вообще, потому что бияктан тамак жасаганга болбойт.
палатаны бир күндө бир мага келип жыйнап кетишет. Тамагыңды алып келишет, ичсең ичтиң, ичпесең ичпейсиң дегендей. Понимаете? Башка тамак жегиле, пожалуйста, доставкадан алып жей бер. Что еще? Шаарга чыкпайсың, эч жака ой каяктан дагы вирус же бир нерсени жугузуп келем деп ойлонбойсуң, потому что территория больницадан чыкпайсың, по сути, палатадан деле чыкпайсың. Понимаете, в чем плюс? У меня столько времени. Мисалы, тамактансаң 2 саат кетет, жыйнаңа 2 саат кетет. Что еще? Ар жак бир жака мисалы шаарга чыксаң, все, эртең менен кеттиң, кечинде келесиң. А бул жакта ал нерсенин баары жок. И получается, ты экономишь свое время. Ушунчалык көп убактың бар, делай что хочешь. Кааласаң Кыргызстан саат менен жаша, кааласаң Украинанын саат менен жаша, 4 саат разница. Таңкы саат 4-тө турсаң эле Кыргызстанда уже 8 болгон болот. И нормально. Понимаете? Во всем нужно искать свою выгоду. В любой ситуации нам выгодно извлечь керек. Хорошо, ситуация была так. Что дальше? Проблемная ситуация была так. Что дальше? Не кылсам болот. Окей. Тигиндей болот, мындай болот. Это для чего мне это надо? Нужно вот это понять. Качан сиз ошол нерсени түшүнгөндөн кийин уже өзүңөр эле жертва болбой каласыңар. Это вам уже не надо. Мисалы элементарно, ой, эс алганга убактым жок, ой, кино көргөнгө убактым жок, вот, пожалуйста, столько времени. Уктаганга убактым жок, вот столько времени. Тамакты сам келбейт, ой, не готовь вообще, даже тебе не разрешат тут готовить элементарно. Үй жыйнагым келбейт деп тартып, жыйнаганга эч нерсе жок. Понимаете? И вот так все. Марьям, көрсөтчү. Көрсөтөт. И все. Любой жактан, любой нерсенин выгодносын излеш керек ошон үчүн. И все, искать свои плюсы. Украинадагы Киевде. Короче, рычылып калыптыр, келип калыптыр. Никакой. Шу. Я. Сеп. Шептеле бирдеме да, ушу билип туруп эле алгам дейм, акчаны издемей келем дальше деп. И все. Так, кимдер кандай суроолор бар? Мен ушундай болчу, жертва болчумун да. Ну, конечно, всегда мындай болуп жүрө албайсың. О, балам операцияга кирди, бияктан в чем плюс? Не можешь же ты все время жить в таком состоянии, туурабы? Мындай да, всегда эле позитивный настройдо жашай албайсың. Всегда эле позитивно ойлонуп, негативден алыс бол, андай, мындай деген менен это не всегда получается. Адам болгондон кийин у всех бывают проблемы, у всех бывают разные ситуации. Ошол ситуациядан чыга билгенди үйрөнүш керек да. О, балам операцияга кирди, круто, я танцую. Нет, конечно. Интернет-магазинде токтотуп койгом. Понимаете? И мурун, допустим, да, мындай болот эле да, что-то начинаешь, что-то не получается, проблема, на позитиве жүрөсүң, и наступает какой момент, и все. Позитив тут уже тебе не поможет, ничем не поможет. Хоть канча позитивный ойлон, у жакта там у тебя капец какая проблема болса, не до позитива болот да, мисалычы. И ошондо я уже начала копаться дальше. Так, стоп, это не работает. Это работает какое-то время, да, внешняя мотивация какое-то временное, позитивде жүргөн, но качан проблема болгондо это не работает, и все. Не кылыш керек дальше. И вот ошол жактан дальше копать этип баштап, ошонун негизинде азыр вот 2 ай, курстун 2 айы чыгып атат да, ошонун негизинде уландысы чыгып атат. Буюрса аларды мен биякта жаздырамын, бүт баары. Ал уже прямой эфир болот, ал конкретно запись болот, потому что тема очень сложная. Тапшырмалар менен со всеми этими бүт баары болот. 22 мартта бунусаны баштайбыз. Эме боюнча, интернет-магазин боюнча. Интернет-магазин это не для меня, я это поняла. Почему? Потому что там что? Просто заработать денег, да? Максаты акча табуу интернет-магазиндеки. Просто заработать денег и все. И мен ошондуктан
сата албай койдум кийимдерди конкретно. Это не для меня, это не моё. Сатканды билбейм негизи, өзүм эле сата албайм да. Ошондуктан жаап салдым. Өзүм салган акчасын чыгарып алдым, все жаап салдым андан кийин. Бул эме да, кандай сөзүнүрөм. В чем конфликт, почему вы это не прорабатываете? То есть вы это оставляете, игнорите, либо поступаете совсем по-другому, но вот этот опыт вы не проживаете, этот опыт нужно прожить. Ошол нерсени до конца чыгыш керек. Его нужно прожить, и потом он на место придет. Өзгөрөт ошо. Просто до конца не прорабатываете. Вы не понимаете, зачем вам нужен этот опыт. Ошону түшүнбөй атасыз да. Что он вам дает, что он хочет вам сказать. Кудай таала сизге эмнени айткысы келип атат, сиз ошону түшүнбөй атасыз. И ушул каждый раз к вам возвращается. Вы пока это не поймете, не проработаете, ал келе берет. Эта же ситуация, например, со мной, да, например, каждый раз, неважно, там, 2 жыл, 3 жыл, но мы сюда обратно приходим. Снова и снова, значит, я где-то что-то упускаю. И я ищу причину. Так, стоп. Бул болбой калды, значит, не в этом причина. И дальше копаем, да. Мотопедтер Киевде разница кандай экен? Кыргызстандагы азыркы кымбаттаган продукттун баасын эсептегенде андан 2 эсе кымбат биякта. По сути. И биякта башынан эле ошондой болчу. Тем более азыр эме болгон үчүн бизде доллар өсүп кеткен үчүн биякта доллар эч нерсе болуп атыптыр. Но ошол эле ойнон экен, но бизде өсүп кеткен үчүн все равно разница чувствуется. Бирок негизи баары эле кымбат такой, эли аябай сабырдуу экен да, ушунча сабырдуу эл бар экен прям. Кандайсыз? Атыңызды жазып койсоңуз рахмат. Бул жакта, например, $100, это 8,5 миң сом, бир жумага жетпейт да. Просто не хватает. 2 күнгө жетет. 2 күнгө жетет, по сути, чындап келсеңер. Если завтрак, обед, ужин кылып тамактана турган болсоңор, 2 күнгө жетет. Экономдогондун өзүндө бир жумага $100 жетет атат. Например, бир күнү тамак албайсың, экинчи күнү что-нибудь арзаныраак аласың, либо детям что-то покупаешь, ушинтип отурганын өзүндө $100 араң бир жумага жетет. Потому что тамактар действительно кымбат да. Ну, элестеткиле 2 штук блинчик. Канча сом ошондо? 75 сом. 2 штук блинчик 75 сом. Жана эмне алып келдим? Продуктлар. В общем, шундай да бааларычы. Не знаю пока, вот честно. Когда возвращаемся, не знаю. Например, 1 литр суу 3 сомго сата аласың. И то кандай суу? Серебро деп коет экен. В общем, бир астында аппарат бар, ошол аппараттан литр сууну сатып аласың. Бизде азыр могул суунун өзүн мен 6 литр сууну 100 сомго алсам керек эле. А если мындай бутылочный суу алсаңар 20 сом, 30 сом, 40 сом ушундай бизикинде эле да, по сути. Суу жагынан, но продукт жагынан действительно кымбат эле. Особенно тамак аштары. Бул жакта еще тамак жасаганга болбойт, поэтому все как дорого. И нормальный тамак келип заказ берсең 200 граммдык бирден сап келишет. И непонятно что. Понимаете, деген сөз жок болсо. Билбейм, ал сөз бар үчүн это как-то для меня норма. Ойлоп турмун деле ал нерсени. Угунуп калгам ошол сөзгө. Ал сөз жок болсо, может, башкасын ойлоп тапмакмын. Ойлонуп деле көрбөкмүн. Түшүнүп атасыздарбы десем, это как-то узун болуп калат да. Понимаете, это сокращенно. Кыскараак болуп атат да. Түшүнүп атасыздарбы дегенден көрө. Мен ошол сөздү көп колдонот экенмин да. Дагы кимде кандай суроо бар? Эч жаап болсун ке. Ушуп кеттим жабы. Вот понимаете?
эмес, это для меня норма деп коюп көнүп калгам алсызга билбейм. На автомате кетет да көп нерсечи. Карыздан кутулуу боюнча, карыз по сути эмнеге алдыңар эле? По сути эмнеге алдыңар эле? Ошол карызды. Ошо карыз боюнча менен аябай көп сурашат да, но здесь өтө көп фактор бар карыз боюнча, потому что ар ким ар кандай максатты алат да. Бирөө мисалы ремонт кылыш үчүн алат, бирөө там бытовой техника алыш үчүн алат, бирөө бир карыздан экинчисин жабыш үчүн алат, чабыштырыш үчүн, процент особенно. Толкун айже, у вас, видите, сомнение идет. Вы сомневаетесь. Анан сиз азыр кийип аласыз хиджабты, я вам так скажу. Кийип аласыз, анан потом через какое-то время сизге жакпай баштайт. У вас будет чувство вины, эми кийип алдым го, кантип чечем деп. И будете от этого страдать. И страдать этип баштайсыз ошол нерседен. И хиджаб кийгендерди вы будете показывать с другой стороны. Потому что хиджаб кийгенден кийин сиз уже алардын катарына кошулуп атасыз да, именно хиджаб кийгенди тандаган адамдардын катарына. А вы там не в своей тарелке өзүңүз чувствуете, да? И получается, аларды дагы показываете с неправильной стороны. Термес жагынан көрсөтүп коесуз да, поэтому если даяр болбосоңуз, снимайте. Чечиңиз, даяр болбосоңуз кийиңиз. Ну, вы же понимаете, это бир кийдиңиз и все, это у вас постоянно. Бир күн кийип, бир күн чечип, это же оюнчук эмес да, туурабы? Бир күн кийдиң, экинчи күн чечип койдуң. Кайда кийдиң, кайда чечип койдуң дегендейчи. Поэтому, если сомнение болотса, если постоянно тагын кийип жүргөнгө көзүңүз жетпей атса, тогда лучше не надо. Кыйнап эле коюңуз өзүңүздү. Через себя переступать уж точно не надо. Ой, тигил айтты, бул айтты, анан ушундай кылыш керек экен. В общем, не надо так делать. Как хотите, так и ходите. Хоть кийинбей жүрсөңүз деле, вам никто ничего не скажет. Это ваше право. Мага бул жагынан менин жашоосу, именно вот жашоосу эмес, именно вот көз карашы жагат да, америкалыктардынчы. Вообще баш оорубайт да. Кийим, эмне кийип жүрөт, кандай жүрөт, в общем баш оорубайт. Вот это мне нравится. А бизде Кыргызстанда тияң тинтип калыптыр, бияң тинтип калыптыр, анан мынтип албайсыңбы? Башталат да. Вот в Америке вот такого нету. Хоть жайдын күнү шуба кийип алып чыксаң да эч ким эч нерсе дебейт сага. Кыштын күнү пальтомен чыгып алсаң да эч ким эч нерсе дебейт. Им как-то все равно, көңүл бурушпайт аларга. Ну, в зависимости, что депрессия вы кантип келдиңиз. В чем причина депрессии? И, кстати, депрессия болгондо что вы делаете? Мен стористен айтып берем. Депрессия болгондо что я делаю? Но я быстро выхожу. Мурун отура берет элем, айлап, жылдап, мурун келген кездерде, например, бияка Киевке келген кезде постоянно депрессияда жүрчүмүн, депрессняк болуп эле жүрчүмүн. Депрессия болуп эле, ичке жатып эле. Рахмат, жакшы буйрса. Ушинте эле берчүмүн да, но потом азыр деле болот андай нерсе, и это нормально. Эчтеке кылгың келбейт, эч нерсе көңүлүң жок, все бросаешь. Өлүп кетпей дейсиң да. Бывает такое состояние. Просто из этого состояния выхожу, может быть, максимум дегенде, бир күндө чыгып кетем да. Это максимум. Еще болбой калды дегенде. А мурун айлап жүрө берет элем. Киевке келгенде 2 ай жатабыз, ооруйт элем. Потом Кыргызстанга кайтканда 3-4 ай өзүмө келет элем. В общем, ушундай бир проблема болот эле. Менде аябай көп проблема болот эле. А депрессия болгондо мен тамакты токтотпой жейм. Бияка келип барктап эле мен толуп атам. Басып туруп эле тамак жеп калдым да. Баланы жайына коюңуз просто. Бул туура эмес деп просто объясните и все. Ал башка эч нерсени түшүнбөйт. По сути, бала баардык нерсени түшүнөт, но биз ойлойбуз да, эч нерсени түшүнбөйт деп. Может, им это нормально. Мисалы бизден балдар андай-мындай кылып жүрсө, жолдошуңдун көзүн чукпайсыз да. Как-то нам все равно. Эч нерсе дебейсиз. Биякта билбейм, особенно больницага келгенде мен кысылганым ушул да. Аябай через
чересчур гиперопекабы же кандай контрольбу ушундай да. Ой балам жакка чуркап кетти, ой балам антип койду, мынтип койду. Тигини жерден алып алды, мынтип алды деп. Больницада чересчур гиперопека кылышат, ошондон кысылып кетем да кадимкидей. Балаң антип атат, тигинтип атат, это не надо, то не надо дей берипчи. Например, мен бала ооруп атса, температура эмес, именно жөтөлүп атса, спокойно муздак нерсени бере берем. Например, эгерде фастфуд болсо, бала сураса спокойно бере берем. Газировканы бере берем спокойно. Мен вот мондай нерсе жок да. Хочет пусть берет, не хочет не надо. Саат мончадан мончага чейин бала укташы керек деген нерсе эмне нет. Уйку келди уктайт, уйкусу келген жок уктабайт. Телефон көрүп сөйлөт, пожалуйста. Бияктан азыр потому что свобода болуп калды. Кырсынан телефонун бербей калгам. Үйдөн ойнойсуңар деп, бияктан свобода берип атам. ТикТок тартат, кызым отуруп атасыз. Что-то видео смотрит, ойнойт, жайнаган да. Поэтому балага контроль эмес, свобода керек. Ооба, барып келеби? Ооба, барып келиш керек. 4 болду, канчада калды? 4 болду. 14 барып, 11лерде барганбыз. 4 барса ошо мен 14 барып келсем. Толкун айже, смотрите. У вас мындай связь, мужчина, муж и я, да? Муж и я. Без этого я не могу жить. Без него я не могу. Я никто деген нерсени айтып атасызчы. Неважно как, но я должна жить с ним. Пусть он меня бьет, пусть он унижает, но он мой муж, деп жашайсыз да. Вот это вот не надо. Замуж выходить тоже не надо. Допустим, если ошо толкун айже, допустим, ошо күйөөңүз менен ажырашпай күйөөңүз өтүп кеткенде, эмне кылат элеңиз? Жашайт белеңиз? Жашамаксыз. Аркасынан өлбөйт болчусузда, туурабы? Вы бы жили бы нормально. А тут только развод. Можно же жить? Можно. Вам нужно найти себя и все. Сиз курста барсызбы, толкун айже, жоксузбу? Нормально. Ошо окшойт да? Каматтырчы бир минутка. Салам. Угулуп атамбы деп сени туурай берейинби? Катып атат кок. Азотко бермейт. Албайт. Sen botsun giyeceğine. Mama gelsin barabыз макул ба? Мама gelsin. Ооба. Көкөз кел мага сүйлөп туралчы. Скай карасы көз. Кита. Жишке. Катып жатат го дейт. Алейкум салам. Сага суроолорду берип атат. Кеттик бит, тартып берейин. Меники тартып берет, ооба. Кеттик бе? Маштаб жүз барып бере алабыз. Так. Андай шанс уже Асележе берилбейт, чынында, потому что бир жолу болгон, шанс айткам, экинчи кайталанбайт дегенмин. Ошол шанстан пайдалангандар пайдаланып калышты, действительно аябай көп адам пайдаланды. По жизни тоже так. Жашоодо бизде шанстар келет. Мы это все эмне кылабыз? Ой, мен мүмкүнчүлүгүм жок, акчам жок, шартым жок дейбиз дагы. И потом жалеем, ушуну кылып койбой деп. Бранжилетке киелип, бранжилет. Вот, ошондой история. Чоң рахмат. Но өткөндө эгерде кимге мен личкага жазган болсом, я вам дам последний шанс, акыркы шанс. И масканы калам, акыркы шанс. Өткөндө кимдерге мен личкага жаңы маска берип койчу. Машинканы берип кой. Жазган болсом, курста ушу баада сатып алсаңыз болот деп. Демалыш күнгө чейин убактыңыздар бар. Потому что еще добавляем. Кураторларым еще дагы сабакка кошотчат. Демалышка чейин катышып жетишсеңиздер болот. Эгерде сиздер дагы курска катышат элем десеңиздер, демалыш күнгө чейин со скидкой 2000 сомго катсаңыздар болот. По сути, он стоит 3000 турат.
Получается, эртең кечке чейин убактыңыздар бар. Андан кийин уже сабактар кыйыныраак болуп кетет, түшүнбөй каласыздар, поэтому албайбыз да. Лифты послушать. Ну, тут я уже вам ничем помочь не могу, потому что ар бир баары индивидуальный, аны караш керек. Нужно смотреть. Сиз азыр өзүңүз жактан айтып атасыз, өзүңүздүн оюңузду айтып атасыз. Нужно еще ребенку тоже послушать. Ал эмне деп айтат? Или маскалар. Сен алып келген маскаларбы? Сен алып келген маскаларбы? Жаман чоң экен го? Моллар, сонда. Çok var. Hemen içinde misin kan? Чоң маска экен да. Утман кеч, кандайсыздар? Биз ингаляцияга жөнөдүк. Вот. Ой, что. Что сейчас мешает Карлюше саморазвитию, например? Либо кто мешает? Чоңыраак мага бул жактан. Ой, микрофон башы көтөрүп жөнөдүм го. Эгерде кийим илинсе, кайсы суммага илинсе, дем алыш күнгө чейин катышсаңыздар болот, акчасын төлөп. Мен еще кабыл ала беремин, дем алыш күнгө чейин. Тариф самостоятельный болот. Эгерде 2000ге кача турган болсоңор, кураторский тариф болот. Бул биздин туалет, ваннасы. Да, ингаляция. Кто будет первый? Кимди биринчи алалы? Меньшой? Да. Тур кылайын, анан эфирди сактап коеюн, а? Бул жакта. Ким кайсы палатада, ким полностью көрүнүп турат. Андан кийин кетпейм балам. Палаталар, бул жак уборный, бул жак уборный. Душ, туалет менен ичинде элестетиптер. Мурун ачык турат эле азыр. Карантин болгон үчүн жаап коюшуптур. По сути, ооба. Ошол эле күндөлүк. Мурун мен биринчи келгенде могу палатада жаткам. Ичинде 8 минут туруш керек эле. Ооба. Эртең кечке чейин чекпей жибересиздер. Эртең кечке чейин кабыл алабыз. Так, андан кийин могул жак реанимация. Үчүнчү этажда да бир реанимация бар. Андан кийин монакта палатада да жаткам. Бул жакта да палаталар бар. Кухня. Только эме салганга. Это максимум. Тамак жасаганга бул жакта мүмкүнчүлүк жок. На кухне мындай. Холодильниктер. Сүйүктөр менен такой. Вот. Больницанын экинчи этажы. Мен бул жакта биринчи келгенде 3 жума жатып калдым. Палата жок. Платный палата бош эмес болот. 3 жума жаткан эсимде. Ингаляция. Ongoti sana. 10. Ini berapa mikrofon?
Сізге сникаташты көрсетейін. Так, үстіне кеткен, астына кеткен. Бірінші этажды сіздер көрсетіп қойған жаншасын. Ава бұйырса жаңы күнделік шығарам. Бұйырса. Пока идеялар бар, ойлар бар, но қағаз бетіне түшіш керек, қағада уақыт керек та. Нужно время. Опс, мында. Так, больницаның бірінші этажы. Жердің бары камера бұл жақта. 3 сом болып қатты, мына 1 литрің 3 сом. 5 литрің 15 сом. Суны ушақтан аласыз. Ече тұрған суны, потому что берік суны ішкенге невозможно. Іше албайсыздар крандағы суны. Бұл жақ жауық. Ал бұл жаққа қарайды. Мини кафешка. Суббота воскресенье іштебейді бұл. Только понедельник, пятница іштейді, врачтар бар кездерде. И все. Бұрын бұл жақта ойыншықтарды сатады еші. Ойыншықтар тұрады, но ешкім кибейді көріністер бұл. Жауық. Жауық как бы по сути, но ешкім кибейді. Жағы оң жағында охрана, сол жағы гардеробный, бүт камера, бүт больницаның için бар камера. 1-ші этаж, бұл жақта дағы талай жүріп қалдық. Басында отырып ес алғанға месталар. Бухгалтерия, соцзащита, в общем, барлық нәрсенің бардың бар ошақта, жақтың бары. Бұрышта главврачтың, директордың кабинеті. Операция болар алдым, ошаққа кірмей. Палатаға кіресті. И все. По сути. Бешінші этажын еле көрілетін. 5-ші этаждағы бар жағымы. Балдар операция болғандо, реанимация жатады да. Ошондо апаларын палатаға жатқызбайды, үстіне чыгып жүреді. Үстіне чыгып жүреді деген не? То есть палатада жатышпайды да, пока бала реанимацияда экенде. Либо совсем башка жакка кетишет, гостиницага там, же болбосо бияктан туугандардыкы деле эчким деле жок, биякта көпчүлүгүндө. Көбүнчөсү ата-энелери вот гостиницага, аталары көбүнчө гостиницада жатканын көп көргөнмүн, өткөн келгенде. Тууган тушкан деген жок да бул жакта. Болсо эле барышпайбы айтор билбейм. 5-ші этаж бар, 5-ші этажында ошо. Пока балаң реанимациядан чыккыча 5-ші этажда жатмай. Ал жагы мен уккан боюнча жанагы эле эме сыяктуу. 10 кишиликпи айтор, 10 аял бир комнатада эле жатат экен да. Вот. Киргенде эле больницанын жетачтанат да. Kotor 4 minut kaldı. 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10. Amir'in murdu çoğun. Sen aylandı kötü mü çağım dedin mi? Yürüdayım gayra. Я люблю тебя. Buradan gelbeyt al. Sen sila oldun bile. Banam degende sila oldun da. Kantik sila oldun da. Kançaga çıktın? 2'ye çıktın da. Kimdi жақсы көресің? Сенің баласың?
Қаяқтықсың? Алтапан. Ұрын қайсы? Я. Сізде қалды. Қайсыз қол? Ат олысты. Ады. Қолына кіріп кетті. Сағашта? Қолына келіп атады, қарашы. Мұрдыңа да келеді ағы. Мен ұрдағым келіп отыр. Мен ұрдайыншы. Қана. Мен ұрдайыншы. Я люблю тебя. Мен ұрдай. Мен. Я. Ұрдағында. Мындай стар болот абы. Анда мен санайын. Ингаляциядан ылгычы болот. Сен анда мен санайын, оңға чейін. 1, 2, 3, 4, 5. Қана. Буюрса. Мен ұрдап алайыншы. Я. Не оқып тұр? Saatini qarab qo'yib, kuni qarab qo'yib soatni. Qarab qo'yishdan qarab жүрүп. 1 minutga qarab turib sanab qo'ydi. 1 2 3 Men sanayman da. Men qarday. Ya люблю тебя. Мен сізге ақшасын көрсетпей қалып тұрмын бұл жасына. Несі? Ақшасын. Сен ақша алмастырып келдіңіз бе? Менде бар. Бар ма? Қана көрсетші. Қазір азырақ Мен қанша. қомой керек пе? Ақшаның бары сенде ғой. Ақшалары 50 гривен да бұл. Болот бізде 150 сом. Аштап, еңгелеп Көрсететін тұрмын 150 сом. Мол мысалы болот 6 сом. Бұлар ескі. Бірақ азыр монеталарында чарп қойған екен. Мол 2 гривен екен. 2 6 сом болады. Бұлар копейкасына чейін өлі септешеді. Копейкаға чейін табыстыр ақшаларын. Шындай. Беккен аяқ балам. Алып келесің еңгелепті. Вот. Полицияны вроде банный көрсетіп тұтмақшы сіздерге. Сколько Петрович не надо? Ингаляция Мариамда. Астына апарып көрсетіп кетші, алдыма шнурын қалтырата оқшайсың, шнур берген жоқ маған. Берген жоқ қой. Неге? Неге? Біреумен қолдан өрт олау. Болады қой. Өзің отыр, мен де отырғым келді Маша. Все мақұлында. Дағы бұйырса эфирге шығам, аз 10 минут отырам, бірақ ызы-ызы болып. Раса көрсетіп келем азыр. Сұраулар болса жазыңыздар сториске. Сөйлесеміз. Жатырам, эфир сақтап қойдық үшін.